Зейинди эс тутумду күчөйтүш үчүн эмне кылсак болот? Өтө алсыз болуп баратат. Зейинди күчөтө турганга эң биринчи күнөөдөн сактаныш керек. Эң касиеттүүсү, таасирлүүсү да ушул. Күнөөдөн сактаныңыз болду. Уламалар да жазышкан, орозо тутуп жүрүң, мисвак колдонуп жүрүң. Намаз бүткөндөн кийин отурган жерде оң жака, сол жака адамдарга кол алып салам берүү динибизде барбы? Эми зарыл эмес. Салам алейкум дегенден карасаңыз, о көптөн бери учурашпайсыз, ассалам кандай? Боло берет да. Бул жагында эчтештик эмес. Бирок бул мисалы бул сүннөт, бир важип деген эмес, мубах иштерден. Не иштерден экен? Мубах иштерден. Боло берет. Пайгамбардын көп фазилеттери да бар да, мындай да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эки мусулман учурашканда колдорун бири-бирине ажыратып алганга чейин күнөөлөр кечирилип кетет дейт. Учурашканда да эмнеде мухаббат тамыры деп коет мына. Кол берип чашка. Мусулмандарда эстегенде эки кол менен учурашуу. Эгерде бир колу занятеле болуп калбаса, сүннөт боюнча эки кол. Бир кол сүннөт эмес, билип кой. Абдулла ибн Масуд разияллаху анху айтат, мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен учурашканымда, менин колум пайгамбарыбыздын эки колунун ортосунда эле дейт. Жана башка. Кеттик. Мен иштерим эч оңунан чыкпай жатат. Не кылсам болот? Мындай да Hazret Ali разияллаху анху айтканда, мен Алланы тааныдым дейт. Каалоолорум аткарылбагандан улам дейт. Бул дүйнөдө чөтө башка бирөөнүн каалоосу бар окшойт депчи. Мен каалайм, ошо иш болбой ишке болбой калат дейт да, ашпай калат дейт. Бул деген акыйкат да. Алланы тааныдым кандай дейт? Менин каалоом ишке ашпай калгандыктан. Башка бирөөнүн каалоосу жүрөт экен биякта дейт. Башка бирөөнүн. Кээде сиздин каалооңуз ишке ашып калат. Бирок мындай деген ушу сиз каалаганыңыздай болуп калган жок. Алланын каалоосуна дал келип калды, ошол болуп калды. Ошончо сизге окшошуп калды. Негизи Алланын каалоосу жүрөт. Хадиси кудусиде келет го. О бенде, бир болот сенин каалооң, бир болот менин каалоом. Бирок баары бир болот менин каалоом. Эгерде сен кааласаң менин каалоомду, анда болот сенин каалооң. Эгерде сен менин каалоомду таштап өзүңдүн каалооңдун аркасынан жүрсөң, угуп кой. Каалооңда мен сени чарчатамын. Дагы билип кой, баары бир болот менин каалоом дейт. Ошон үчүн иншалла каалоо А сиз бирок бул жерде үмүт үзбөңүз. Ла тaqнату мин рахматилла. Алланын райымынан эч качан үмүт үзбөңүз. Аракетти токтотпоңуз. Эң негизи алхамдулилла иман алсырабасын. 5 вакыт намазга ушуга алсырабаңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям даже алейкум бин насалан дейт. Эй, тезирээк басканды карман кыла деген да. Акырын басма, кичине тез бас. Тез бас, ушуга чейин. Оору болсо го эми мейли. Же карыган болсо анда мейли. Бирок жөндөн жөн адам табиятына жалкоолукту чакырбаш керек экен. Наоборот, жалкоолук менен күрөшүп, нары түртүш керек экен да. Мээнет кылыңыз. Кудай кааласа иншалла. Алладан толук үмүт менен. Бардык Алла Тааланын каалоосу менен. Жалат болбоң.